Жогорку кеңештеги 21 депутат босого балды 7%га түшүрөлү деп ушул жылдын февраль айында мыйзам демилгелеп чыгышкан. Ага чейин өткөн жылдын декабрь айынын башында босогону 5%га түшүрүү боюнча депутаттар тобунан сунуш болгон. Бирок палатанын талкуусуна кийин катталган мыйзам долбоору биринчи чыгып кеткендиги түшүнбөстүк жаратып, айрым эл өкүлдөрү регламент одуна бузулгандыгын айтып чыгышты. Биз 5% деп сунуштадык. Ошонун экөө чогун коюш керек да. Ошондо депутаттар көпчүлүк дош менен чечет. Анан кийин мындай болуп атат да, бул кече амнистия боюнча так ушундай болду. Никитенко экөөбүз берген сунушту четке кагып туруп, карабай туруп эле башка сунуш өтүп кеткен. Демек аларды чогуу караш керек болчу да. Бизде каршылык жок болгон эмес да. Анан мындай болот да, бөлүнгөн болбойт да. Өкмөт деле бир мыйзам долбооруна 3 күндө жооп берет, биздин мыйзам долбоорубузга 4 айдан бери жооп бербей атат. Бул эмне? Өгөй өзүмдүкү деген принцип болот атабы? Бул калыстык болбой атат, бул мыйзам бузуу болуп атат да. Бул жакшы жол менен кеткен жокпуз биз. Мен сунуш кылып атам, эки мыйзамды чогуу карайлы. Рахмат, Исхак Саматович. Регламент менен кетебиз, мыйзам бузулган жок. Бизге түшкөн мыйзам долбоорлорду ар дайым абагында карап келебиз. Мыйзам авторлору суранды, коюлду, чыкты. Мен ойлоймун, сиздин мыйзамыңыз чыкса да карай беребиз. Аны эч ким ага тоскоолдук болбойт. Биринчиден күн тартибинде кечөөндө бүгүн да жок болчу. Эртеменге чейин жок болчу. Мындай орчундуу маселе комитеттин кароосунда да болгон эмес, Канат Керезбекович. Мындай орчундуу мамлекетке чечим чоң мындай өзгөрүүлөрдү алып келе турган мыйзамды отурум өткүзүш керек. Сиз опростун путем эле алып келе атасыз. 2 апрелде өкмөттүн корутундусу келген. Бирок биз мына бүгүнкү күнгө чейин каралган жокпуз. ЧП бүткөндөн кийин мына биздин кесиптештер өзүлөрү турат, талап кылышты. Карайлы деп. Мен айттым, карап, биз болсо комитеттен кырса, жок, тез арада караш керек, опростум карайлы деп туруп, мына могул жерде турат 13 кол коюп, жалгыз Керезбек кол койгон жок, 13 киши кол коюп туруп, өзүңөр колдодуңар. Биринчи күнү 11 майда өзүңөр талап койдуңар. Тез арада чечип туруп, комитеттин чечимин чыгарып бериңиз деп. Сизге болсо, сиздики болсо, андан кийин келип атат өкмөттүн корутундусу. 12-синде келип атат. Так что мындай формально юрист катарылганда эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Мындай кайым айтышуулардан улам айрым эл өкүлдөрү 7%дык чек бардык тараптар үчүн ыңгайлуу болуп тургандыгын айтып, мыйзамды эч кандай талкуусу жок эле колдоп берүүгө чакырышты. 7%ті баарыбыз сүйлөшүп алып, бүгүн түшүрүп атсак, азыр келип алып, баарыңар жазып алып, мына жерде ызы-чуу кылып атасыңар. Анда калтырып коелу 9%-ті. Ошо менен шайлоого баргыла. Бүгүн разбор кыла турган күн эмес, убакыт аз калды. 3 окуудан үлгүрүшүбүз керек. Мына жерде 2 колдоп, суроо жоопту токтотуп эле 9%, 7%, башка эчтеке изменение, эчтеке киргизе албайсыңар. Разбор кылыштын кереги жок, өзүбүздү көрсөтүп, мынерде кыйын болуштун кереги жок. Маселе ушуну өткөзүш керек, колдош керек. Болду. Болбосо күн тартибин алып 9 менен кеттик анда. Разбор кылып жата бергиле. Сиз жана айтып кеттиңиз, эгер 7%га түшүрсөк, жаш саясатчылар, жаңы күчтөр саясатка аралашып парламентке келет дедиңиз. Туурабы? Туура. Бул деген көп партия өтөт деген сөз да, туурабы? Албетте. Эгер көп партия өтсө, 10-дон 13-төн депутат өтөт экен. Менде бир суроо пайда болду да, ошо 10-дукка, 20-лыкка ошо жаш саясатчылар кире алабы? Кире албайт, албетте. Буну аны сүйлөшпөй деле койсок болот да. Мүмкүн да эмес. Мен сизди колдойм, адам катары, бирок муногул туура эмес. Кыргызстанда 2010-жылы өткөн парламенттик шайлоодо босого балл 5% болгон. Ал эми 2015-жылдагы шайлоодо ал 7%га жогорулаган. 2017-жылы азыркы чакырылышта отурган депутаттар шайлоо босогосун 9%га көтөрүү жөнүндө мыйзам кабыл алышкан. Ал 2020-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирген. Эми ошол эле эл өкүлдөрү аны төмөндөтө албай обора. Кыргызстандагы саясий партиялар 9%дык босоого даяр эмес. Түрдүү саясий күчтөрдүн жана жарандардын парламентке өкүл болуусуна тоскоолдук жаратат деп эсептейт демилгечилер. Мындай бийик босого парламентке болгону 3-4 гана ири саясий партиянын өтүшүн камсыз кылат. Пропорционалдуу система боюнча шайланышкан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын кийинки 3 чакырылышында саясий партияларды чыңдоого эмес, кайрадан тескерисинче майдалоо процессин улантып жаткандыгы баарыбызга маалым. Кыска убакытта жаңы партиялардын пайда болуусу
же болбосо таптакыр жок болуп кетүүсүн басып өткөн акыркы мамлекетибиздин тарыхы көрсөттү. Ошондой эле 9% босогодон өтүү үчүн партиялар калк арасында чоң кадыр баркка ээ болуусу керек жана ири каражаттарды сарпташ керек болот. Бирок буга айрым эл өкүлдөрү каршы. Жогорку кеңешке чачыранды эмес, бир идеологияга ар бир аймактан бириккен ири партиялар келиши керек дешет алар. Көп бытыраган майда чүйдө фракциялар келип алса дагы мындай мамлекеттин өсүшүнө мындай тоскоолдураак да. Себеби дегенде ар бир фракция өзүнүн коалицияны бузганга аракет кылат. Ар кандай талаш тартыштар жаратылып калышы ыктымал да. Ошол бул негизинен ушундай эме деп ойлойм да. Мен өзүм оюм эми. Конечно, сырттагы партиялар баары эле босого асыраак болсо экен, биз баарыбыз эле өтүп кетсек экен деген ойдо болот керек. Бирок негизи эле менин оюм, мисалы 3 миллион наркы беркисинде шайлоочубуз бар. Анын бир 1 миллион 700, 1 миллион 800 миң келип катышып берсе, анын 10% 180 миң киши, ошонун 9% где-то 170, примерно да, орточо эсеппен 170 миң киши эми Кыргызстан боюнча 170 миң голос ала албаган партия анда кантип келиш керек деп ойлойм да мен. Коомчулуктар шайлоо босогосун 3%га чейин түшүрүү керек деген талаптар дагы айтылууда. Саясий партиялардын азыркы жагдайын эске алганда 7% босого туура. Себеби бул парламенттик шайлоодо ашыкча нааразычылык жаратпайт дейт айрым эл өкүлдөрү. Ал кездеги аргумент, эгерде ошо 9%га көтөрсөк, партиялар чоңоёт, ирилешет, натыйжада партиялар күчтүү болот деген болгон. Бүгүнкү күндө элдин деле партияларга карата көз карашын көрүп турасыңар. Тескерисинче ар бир шайлоо 120 шайлоо округу болуп, ошол жерден ар бир ошол шайлоо округундагы эл ишенген талапкерлер, эл билген талапкерлер келсе экен деген да сөздөр айтылып атпайбы. Ошого жакындаштыруунун бир жолу болот. Бирок партиялык тизмеде эле 120 шайлоо округ боюнча келгенге мүмкүнчүлүк түзсө болот, ал маселелер чечсе болот. Учурда коомдо парламенттин сапаттуу, күчтүү болуусуна талап күч. Эгерде жогорку кеңешке чыныгы элдин өкүлдөрү келсин десек, босогону 3%га чейин түшүрүү зарыл деген пикирди бир катар саясат талдоочулар айтууда. Себеби бул мүмкүнчүлүк саясаттын көчөдө эмес, парламенттин ичинде болушун шарттайт. Европа өлкөлөрүндө көбүнчө пайыздар 3-5% гана да. Бул нерсе парламентке ар кандай көпчүлүк, ар кандай агымдагы күчтөрдүн келишине мүмкүнчүлүк берет. Саясат көчөдө эмес, парламентте болушуна негиз берет. Ошол келген күчтөр өз ара бир коалицияга биригишип же компромисс табышып, саясий бир маданиятты өнүктүрүүгө дагы бир негиз берет. Анан эгерде биз 9-11% кылып койгон учурда бул бизде саясий монополияны жаратып, бир тоталитаризмдин же бир ушундай өкүмдүк кылып парламентти монополияга алып келүү бир жаман жагына алып кетип жатат. Ошондуктан биз үчүн азыркы кезде пайыздарды босогону төмөндөтүү максатка ылайыктуу. Деген менен шайлоодогу босого балдын жогору же төмөн болушу эч нерсени өзгөртпөйт деген саясатчылар дагы бар. Себеби мыктыларды тандап алуу элдин колунда. Ал эми пайыздык чекти 3%га чейин түшүрүү парламенттеги коалициянын жана өкмөттүн туруксуздугуна алып келет. 3% босого эгерде болсо бизде парламентте жок дегенде 8 фракция болушу мүмкүн да. 8 фракция көп, майда фракция болсо, бул 8ден көп болушу мүмкүн. Бул коалицияга туруктуулугуна таасир тийгизет. Ал эми кесебети бул өкмөттүн туруктуулугуна таасир тийгизет. Эгерде биз бүгүнкү 7% босого менен бир жылда бир өкмөттү кетирсек, анда 3% менен бир жылда жок дегенде 2 жолу өкмөт кетиши мүмкүн да. Ушундай рисктер бар да. Белгилей кетсек, парламенттик шайлоонун болжолдуу мөөнөтү 2020 жылдын 4-октябрына белгиленген. Бирок өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу азырынча шайлоо тууралуу сөз боло элек. Каныкей Бозгунова, Тилек Асхатбеков, 5 канал.